Assalamu alaikum, urmattуу Desin TV kanalının görөрmandары. Sizler menen men bloger Bakıt Sulayman. Akırkı bolu ötkön okuyalarga analiz berебиз. Geçe günü Qoom Press saytının jurnalistleri ekonomikалық kılmışlarga karşı күрөшүү kızmatının жетекчиси Айтылуу Чоң Казат кыймылынын лидерлеринин бири болуп келген жигит Сыймык Жапыкеевден интервью алышты. Ал кишилерден ушундай кандай бийликти каалайсыз дегенде мен кандай бийлик болсо дагы адилет адамдардын бийликке келишин каалайм. Мага мындай айырмасы өтө деле жок деди. Анан ушундай эле журналист такап эле сизге кандай президенттик бийликпи же парламенттик бийлик керекпи деп такай бергенде аралаш бийлик деп коюп мындай качып кеткендей түр көрсөттү. Аны болсо азыр социалдык желилердин баардыгы ушу Сыймык Жапыкеев аралаш бийликти каалайт экен. Анан тиги бу жалпы жанагы келе жаткан командасына сырткары бир өзүнчө көз карашты экен дегендей аба ырайыны жаратабыз деп ажиотаж кылып жатышат. Бул албетте мындай бир аз туура эмес болсо керек деп ойлоймун. Андан кийинки дагы бир жаңылык Акыйкатчы институту. Акыйкатчы институту бир акыйкат иштерди, өтө маанилүү иштерди таппай калганбы же чын эле бул контракт маселеси өтө акыйкаттуу нерсеби? Айтор бир жагынан караганда бул нерседе кандайдыр бир чындык дагы бар деп ойлойбуз. Экономика отуруп, адамдар кыйынчылык болуп жаткан кезде ушул Акыйкатчы институту ушул жогорку окуу жайлардагы контрактты бир аз азыраак кылыш керек дегендей демилге көтөрүп жатышыптыр. Анткени ушул онлайн окуу учурларында ошол институттардагы мугалимдердин бир каражаттары балким аз кетиши мүмкүн, же болбосо электр энергиясынан дегендей тыянактарга келгенби? Айтор кандай болгон учурда дагы ушундай нерсеге бара жатышыптыр. Бул албетте бир жагынан алганда туура, анткени мен жогорку окуу жайда иштеген бир досум бар эле, ошол айтты. Ушул могу онлайн атайын эле бир программа сыяктуу, себеби бир эле мугалим көптөгөн мурда бир эле аудиторияга кирсе, кийин бул онлайнда көп нагрузканы аябай көп кылып коет экен да. Муну менен кандайдыр бир деңгээлде ушул жогорку окуу жайлар мындай сарамжалдыкка барып, экономдоого барып жатышат, мындай кыйтырчылык бир саясаты жүрүп жатат дегендей айтканда. Чын айтканда, эгерде ошондой болсо, ушул Акыйкатчы институтунун бул демилгеси абдан жакшы болот. Андан кийинки дагы бир сиздерге айта кете турган эл аралык деңгээлдеги бир кичинекей десек кичинекей спорт майданында чоң жаңылык болсо керек, чоң жоготуу балким болуп жатат. Футбол дүйнөсүндө Аргентинанын атактуу легендарлуу футболисти болуп өткөн, акыркы кездери Аргентинанын тандалма командасынын машыктыруучусу болуп жүргөн 60 жаштагы Диего Марадона дүйнө салыптыр. Бул жөнүндө дагы азыр ушул дүйнөдөгү бүт сайттар сүйлөп жатышат. Андан кийинки биздин эң негизги айта турган нерселерибиздин бири кечээ күнкү борбордук шайлоо комиссиясына БШКга кечээ күнү эмес 24-үндө кайрылды башкы прокуратура. Ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун Москвада 7 ноябрда транспорт окуу жайынын залында деди. Ушул мен макул эмесмин, менин укугум бар деген ошол элдер, ошол мигранттар өздөрү демилгелеп баштап келе жаткан кыймылдын жана башка мигранттар менен жолугушуу учурундагы бир фактыларды, бул үгүт иштерин мыйзамсыз баштоо дегендей кылып ошол материалдарды БШКга тапшырган эле. Ошол материалдарды кароо жөнүндө сөз болот да. Дагы кечээки менин материалдарымда, видеомдо дагы кетти эле. Бул жөнүндө борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов деген мырза жооп бериптир. Бул шайлоо мындай жооп бериптир да. Кандай адамдар ушундай кандидат болуп эсептелет президенттикке, кандай кайсыл учурдан баштап ошондой мыйзамсыз нерселерди кылууга болбойт. Анткени кечээ күнү ошол нерсеге бир эле күндөн кийин жооп катары Адахан Мадумаров дагы кайрылуу жасаган. Бул ушул Садыр Жапаровдун кыймыл аракеттеринде дагы мыйзамсыз үгүт иштерин баштоо бар. Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында, Нарында жолугушууларда бул дагы одоно ушундай нерселерди кетирген дегендей кылып, бул
мындай акыйкат нерсе эмес. Бул мындай татыктуу атаандаштыктан коркуу болот. Бул тигиндей мындай дегендей мааниде бул менин кайрылуум. Эгерде бул кайрылууну БШК карабаса, мындай менин официалдуу арызым катары карасын дегендей кылып ушундай кайрылуу жасаган да. Бул жөнүндө Азаттык радиосунда маалыматтар кеңири кеткен эле. Достор, андан кийин бүт коомчулукта жарыя болду. Ошол нерсеге Абдыжапар Бекматов мырза мындайча түшүндүрмө бериптир да. Бул ошол качан гана официалдуу арыз жазгандан тартып ошондой чыныгы кандидат болот. Ошондон кийин ошол шайлоо мыйзамдарына ылайык кыймыл аракет жасоо керек деп. Буну менен бул Абдыжапар Бекматов мырза эмнени айткысы келет? Анткени Садыр Жапаровдун ошол Нарын областтарына, Баткен, Ош, Жалал Абад областтарына, дуандарына болгон сапары ал официалдуу кайрылуу жасай элекке чейин. Анткени официалдуу кайрылууну кечинде гана арызын жазып, бул Садыр Жапаров 14 ноябрь күнү кечинде атайын арыз менен кайрылган Борбордук шайлоо комиссиясына. Ал эми тиги аракеттери болсо ага чейин болуп өтүп жатат. Ошону мындай мыйзам катары ушул Садыр Жапаровдун кыймыл аракеттеринде эч кандай мыйзам бузуучулук жок. Ал эми 30 октябрда арыз жазган Садыр Жапаров, кечиресиздер, Адахан Мадумаровдун кыймыл аракеттеринде мыйзамдан чыгып кетүү бар дегендей таризде мындай кыйгаты өтүп билдирүү жасагандыгы болуп турат да. Ал эми бул нерселерге, суроолорго 12 ноябрда Садыр Жапаров жооп берген. Басалык маалымат каражаттарынын, басма сөз каражаттарынын ушундай жыйынында айткан. Биз бул жерде мындай аша чаап үгүт иштерин жүргүзгөн жокпуз. Ошол Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында чек ара жана улуттук мындай улутчулдук мүнөздөгү бир тополоңдор чыгып кетпесин алдын ала ошондой нерселер болбош үчүн барып мен жолугууларды өткөрдүм деди. Ал эми Нарын областында болсо капысынан эле мен барсам элдер чогула калышып ушундай жолугушуу капысынан эле болуп кетти дегендей кылып жооп берген да. Эми албетте бул жөнүндө бул кандай буга баа берүү, кандай нерселер болгондуктары жөнүндө саясаттануучу Эмил Жороев дагы мындайча оюн билгизди. Бул кишинин бул аракеттеринде чын эле үгүт иштери бар. Ошол үгүт президенттикке талапкер катары үгүт нерселерин кыла турган бир моменттер болуп өткөн деди. Мындайча айтканда, тагыраагын айтсак, Садыр Жапаровдун сөздөрүн талдай турган болсок, анда талапкердин сөздөрү деген аныктамага дал келет дейт. Анткени мындай баягы шайлоонун алдында 100 миңге чейинки кредиттерди беремин, кредиттерге 3 ай жанагы проценттик төлөмдөрүн төлөп беребиз деген убада, ошондой эле жерди трансформациялоо, көптөн бери чечилбей келе жаткан жерди дагы трансформациялай коюу, ушундай нерселердин баардыгы ушул үгүт иштерине кире турган. Анткени баягы президент болом деген адам убада бергендей эле ошол убадаларды элдин алдында үгүтчүнүн убадасын берди деп жатат да. Ал ортодо Hyundai Porter машинасындагы ушул Садыр Жапаровдун тарапташтарыбыз, ушул Садыр Жапаров мындай колунда жок адамдарга жардам берип жатат дегендей бир материалдагы тарап кетип, күч структуралары иш козгошуп, ал Hyundai Porter машинасы кимге, Садыр Жапаровго кандай тиешеси бар экендиктерин аныкташыптыр. Бул болсо Ноокат районунун Чечтөбө айылынын тургуну, мен фамилиясын дагы жазып алдым эле, Замирбек Шерматов деген кишиге таандык машина экен. Бул ошол факт боюнча 192 ушу шайлоо мыйзамдарынын 192 беренесинин негизинде шайлоочуларды сатып алуу деген ошол берене менен иш козголуп күч структуралар иштеп жатыптыр. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы болсо ошол күч структураларынын чечимдери чыккандан кийин анан биз ошого жараша баа беребиз дегендей билдирүүлөрдү таратышкан. Албетте бул да болсо ушул Садыр Жапаров тарабынан дагы мындай нерселердин болуп жаткандыгы, ошондуктан мен дагы айта кетемин, бул жерде
мындай бири-бирибизди чукуп, бири-бирибиздин кемчиликтерин, айрыкча ошол лидерлер саясат, ушул мындай Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаровду чынын айтканда биз фавориттери деп келебиз. Албетте Садыр Жапаров да абдан чоң элдин үмүтү, жана административдик ресурстун күчтөрү, ошол эле кечеги күнкү башкы прокуратуранын кыймыл аракеттерин көрдүңүздөр, абдан мындай чоң салмак турат да. Ал эми Адахан Мадумаровдун дагы өзүнүн абдан чоң электораты бар, канча жылдан бери келе жаткан чоң авторитетке ээ бул саясатчы. Ушул эки мындай тарап кагылышып кетпес үчүн, дагы бир мындай жарандык бир нерсе чыгып кетпес үчүн албетте мындай нерселерден алыс болуп, элдин тагдырын ойлошубуз керек. Жеке өзүбүз бийлик үчүн эле күрөш эмес, элдин, кыргыз элинин тагдырын, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек да. Бул жерде ушул саясатчылар тууралуу айтып жатамын. Ошол канча саясатчы келсе, ошончо саясатчынын баардыгы, ар бирибиз патриот болушубуз керек, ызы чуунун чыкпастыгы үчүн. Ар бирибиз аракет кылышыбыз керек мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн. Ошол бүгүнкү менин айта тургандыгым. Саламатта туруңуздар достор. Пикирлериңерди билгизип, комментарий калтырып, жазылбаган достор болсо жазылып койгула каналга.